Ана саат KG тартуулайт. Сүйүктүү бир тууганым, сиздин бул дүйнөгө келүүңүзгө себеп болгон ата энеңизден акыркы жолу качан кабар алдыңыз? Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуучу бир туугандарыңыз менен акыркы жолу качан чогуу болдуңуз? Ысык суукта сиз менен жаны бирге, балдарыңыздын сүйүктүү энеси, жароокер жарыңызга акыркы жолу жарык маанай тартуулаганыңыз эсиңиздеби? Тукумуңузду улап, атыңызды даңазалоочу балдарыңызга акыркы жолу күлкү тартуулаган күнүңүзчү? Атанын каарына, эненин мээримине зар болгон жетимдин башынан сылаган күнүңүз болду беле? Балким көрө каттын көйгөйүнө аларды болуп, буларды эсиңизден чыгарып койгондурсуз. Анда кемчиликти кечирип, көңүлдү көтөрө турган касиеттүү Курманайтты пайдаланыңыз. Курманайт ата эне бир туугандардан кабар алып, абалын сурай турган күн. Курманайт үй бүлөңө, балдарыңа майрам тартуулай турган күн. Курманайт кошунаңа, жоро жолдошторго жакшылык тилей турган күн. Курманайт жакырдын курсагын тойгузуп, жетимдин башын салай турган күн. Курманайт Ибрахим пайгамбардан бери келе жаткан сүннөттү улап, курмандык чала турган күн. Сүйүктүү бир тууганым, Аллахтын буйругун, пайгамбардын сүннөтүн аткарып, курбандык чал. Айланаңа кубаныч, жарык маанай тартуула. Өзүңө сооп сый топто. Мындай мүмкүнчүлүк дагы бир жолу берилерине эч кимдин кепилдиги жок. Курманайтыңыздар куттуу берекелүү болсун.